Медер мырзанын кубанычында чек жок. 23 февралга карата ойнотулган Кыргыз лотодон акыркы үлгүдөгү унааны утуп алды. Буга дейре бир да жолу мындай оюндарга катышпагандыктан 1000 түш көрсө да утушка ээ болом деп ойлоп да көргөн эмес. 23-үнө карата келинчегим белек кылайын деп бир билет алыптыр. Бирок бербейт. Кийин өзү текшерип, сандары так чыкканда анан ошондо айтты. Ишенич болгон жок башында. Анан офиске барып, көргөндөн кийин анан уже ишендик. Утса болот экен, мурда утчу эмеспиз, ойночу да эмеспиз. Кыргыз лотодон Элвира айым 50 000 сом акчалай утушка ээ болду. Буга чейин 50-100 сомдук гана аз-маз каражаттарды утуп келсе, эми 10 эсе көп акча кармап турганына өзү ишене албай турган чагы. Бул лотерейди мен Ош шаарында Зайнабизинова көчөсүндө сатып алганмын. Ачканымда бир дагы ойлогон эмес элем. Ошонча байге утуп алам, ошол байгеге ээ болом деп. Ошого силерге дагы ойногула, уткула, ошондой байгелерге ээ болушуңар мүмкүн. Мамлекеттик Кыргыз лотереясы ойнотулуп баштагандан тарта жалпы 5 тираж өткөрүлүп, 3 уна баш байгеге белекке коюлган. Эми 5-чи тираждын жеңүүчүлөрү аныкталып, темир толпардын акчалардын ээлери сыйланышты. Кыргыз лотереянын жардамы менен ириде 2 жаш үй бүлө 1 миллион сом утуп, керегине жаратышты. Машина койдук эле. Ал ээси алып, күлүчүн тапшырдык алып кетти. Андан сырткары 50 000ден 15 000ден туштун ээлери алып кетишти, негизинен алып кетти. Калган региондогулар азыр келип алып атышат. Азыр ишенимге кирдик деп ойлойм, себеби жаңы жылда болгон 4-чү тиражды да бизде абдан жакшы реализация болду. Мына 5-чи да Кудайга шүгүр жакшы болду. Ачык жана таза, дал ушундай максатта өткөрүлүп жаткан Кыргыз мамлекеттик лотереясы элдин ишениминде. Кочкаранда шаарым, Монбеков селосунан келдим. Бабашева Саткынай, Батыр энемин, неберем. Шу неберем экөөбүз Кыргыз лотосуна алып, Айта кетсе, Кыргыз лотонун кезектеги оюну 23 мартта өткөрүлөт. Андагы баш байгеге 1 миллион 200 000 сом мерчемделген. Азыркы тапта тираждын билеттери сатыкта.